Адам сүретінде болған қарышқыр болбош керек. Біздің залқар жазуучы Чыңгыз Айтматов адам баласы үшін ең қиын нәрсе күніге адам болу дейді. Бернард Шо деген данышман айтады, біз бүгін судың астында балықтай сүзгенді үйрендік, балықтан да жақсы сүземіз. Асманда қанаттаудан да жақсы ұшқанды үйрендік. Бірақ бізге бір нәрсе қалды, жер бетінде адамдай болып жашашты үйренсек дейді. Жер бетінде адам болып жашауын үйренсек, башқача болмақ тұрмышымыз дейді. Урматтуу мұсылман бір туғаным, адам ақылы менен адам болу жөнөкөйсүр. Бүгін адам сүретінде болған, кейбірлер машалла жолықсаң, Абу Бакыр Сыддықтай, Хазірет Усмандай намысшыл. Бірақ үйге келген кезде аялдың алдында Абу Жахилден бетер да. Үйіне келген кезде тамаша күлкі деген еш нәрсе жоқ. Қауаға қар жаған, андан бір ширин сөз шықпайды. Урматтуу мұсылман бір туған, адам болып жашоо өтө кыйын нерсе экен. Урматтуу мекендештерим, арабтарда көп айтып келдим, дагы кайталоодун эч бир зыяны жок. Бизде тилденсе, айтышса, сөгүшсө энеден алат, энени сөкпөгө эле чыкчан. Бирөөнүн энесин сөксөң, өзүңдүн энеңе наалат. Өзүңдүн энеңдин сөгүлүшүнө себеп болосуң. Эч качан бирөөнүн энесин сөкпөгө эле, урматтуу мусулман бир туган. Арабтарда эң жаман сөз ит иттин баласы дейт экен. Арабстандагы ит иттигиден намыс кылып кетиптир. Арабстандагы ит иттигиден намыс кылып, мен ит болгондугунан намыс кылып кеттим, атымды өзгөртөм, токойго барыптыр Арыстанга. Арыстан менин атымды өзгөртүп койчу, адамдардын арасында аялын сыйлабаган, ата-энесин сыйлабаган, атын өчкөр аракка кул болгон, алкаш, ууру. Баткендиктер айтат, күрөккө турбай калган дейт. Бетбак дейт. Иманы жок дейт. Ошондой адамды арабтар иттин баласы дейт. Ит намыс кылып, мен ит болсом да кээ бир адамдан жакшымын дейт. Эмне десе, мен кожоюн берген нерсеге разымын дейт. Кожоюнум жугунду береби, сөөк береби, каттуунан береби, паңдагандан береби разымын дейт. Адам баласы Аллах Тааланын бергенине разы болбойт дейт. Экинчиси мен ит дейт. Кожоюнум жат деген жерде жатам дейт. Адам баласы Кудайдын кыл дегенин кылбайт дейт. Ичпе дегенди ичет, жебе дегенди жейт, кыл дегенди кылбайт дейт. Мен итмин дейт. Кожоюнумду уктабастан кооруп чыгам дейт. Башка жакта зикир кылып чыгам дейт, эскерип дейт. Адам баласы деп түндө сасы уктайт дейт. Кожоюнду бир эскерип да ойлоп да койбойт. Бирок ошондой болсо да мен атымды өзгөртөйүн дейт экен да, токойго келип Арыстанга айтат: "Арыстанбек, Арыстан баба, шеф, мен атымды өзгөртүп коюң" дептир да. Десе, иттин баласы ит болот, уйдун баласы торпок болот, аттын баласы кулун болот, иттин баласы ит болот да, сен кантип башка болосуң деп. Десе, "Жок, мен намыс кылып кеттим, сизден сураныч, шеф, өзгөртүп коюң" деп. Арыстан айтты, экзаменден өтсөң өзгөртөм деп. Экзамен, бана бир ушунча эт, 1 килограмм. Үйүңө алып барып коесуң, мен саар менен келип көрөм, ошо эт, көш, шо бойдон калган болсо атымды өзгөртөм деп. Мен жердеши баткендиктер түшүнсү көш деп койгон. Анан этти алып келип үйгө коюп, ит аяка басат экен, бияка басат экен, этти жегис келет да. Иттин кулары козуй. Нафсы айтат, өзүгө жол издейт да, бизде ham адамдар бар да, жол издейт. Айтат, мени Арыстан муну жебе деди, муну карап койсом эч нерсе болбосо керек деп, ояка өтүп карайт экен, бияка өтүп карайт экен. Да итти кармай жегиси келет. Кыйналгандан кийин айтат, дагы жол издейт. Арыстан мени жебе деди дейт. Жанына келип, жыттап койсом эч нерсе болбосо керек дейт. Анан келет экен да, баягы жыттап баштайт экен. Жыттап тияга өтөт, бияка өтөт. Андан кийин айтат, Арыстан мени жебе деди дейт. Бирок муну секин тилимди тийгизип, даамын көрүп койсом, баткенчеде мындай жалап койсом дейт. Эч нерсе болбосо керек дейт. Анан тилин тийгизет экен. Шилекей агып жегиси келет, кумары козуйт. Анан кийин мындай дейт. Шунча иттер жүрөт го дейт. Атын өзгөртпөй эле дейт. Ит болсом эмне болуптур дейт. Мен иттин баласы болгондо ит болом да дейт. Качан эле мен карышкыр болмокмун. Качан эле мен Арыстан болмокмун. Деп туруп баягы этти жеп коет экен да. Эрте менен карышкыр келсе, Арыстан келсе, куйругумдай месиге дүмүгө тыгып алып, жерди карап туратмыш. Ит десе.
Ne oldu dese? Emi it biz. Hurmatlı Müslüman bir tuğan külkülü olup da seni Allah Teala adam kılıp yarattı. Adam bolup yaşa. Allah mo çoçun ayalga karaba dedi. Nikengde emes başka ayaldı var cittava dedi. Tilingdi tiygizbe dedi. Nafsыңды tıy dedi. Kumarыңды tıy adam bolasın dedi. Ana falançı bar odatko. Men aytayın degen jaman sifra rasmi kattoodu bir yılda 25.000 kızlar abort kılады. Алар өзүнөн эле Мариям энебиздей Алланын кудурети менен курсаага бүтүрүп алган жок да. Адам сүрөтүндө болгон иттер, айвандар, нафсыны тыя албаган иттен төмөндөр, күрөккө турбагандар. Allah Tebarek ve Teala innehu men qatala nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekennema qatala n-nase cemi'an ve men ahyaha fekennema ahyan nase cemi'an. Kimde kim bir candıktı, bir nafstı jerde buzukluk kılıp, ittik kılıp bir adam öldürse, bardık insaniyatı öldürgöndey günökör bolot deydi. Biröөгө жашоо берсе, бардык insaniyatка жашоо бергендей соопко жетет deydi. Бұл 25.000 rasmi kattалган аборт болса, катталбагандар 3 есе көбүрөөк дейт. Могу жерде канча болуп атат? Ит болбо, адам болуп жаша. Намысыңды сакта, Кудайдан корк. Зина деген нерсе никесиз кумаркандыруу. Бул карыз нерсе. Bir жерде 1000 рубльге зина кылсаң, билип кой, сенин үйүңдө bir тыйынсыз зина болот. Birödün kızın, birödün kelini menen kumarыңды kandırsan bilip koy. Бұл қарыз, қарызды келечекте kızın, ömür joldoşuң, ejeң төлөp жүрбөсүн. Seni үйүңдөн төлөйт. Kudaydan kork.